Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Бұл сабақта Ан-Нас сүресін тура оқуын үйренеміз. Алғаш тура оқылышын оқып берем. А'узу биллахи минаш шайтанир ражим. Бисмиллахир рахманир рахим. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. Birinci ayette kul sözünü aytқанда qof dыбышын жон оқуйбыз. Kul, kul. Эгерде qof dыбышын орнына жумшак окулуучу kaf dыбышын оқсақ, анда сөздің мәнісі өзгөрүп кетет. Kul деген сөздің мәнісі айтыңыз. Ал эми kul деген сөздің мәнісі жеңиз деген маанини берет. А'удhu сөзүн айтканда хамза дыбышын алкымдын эң түбүнөн чыгарабыз. Айын дыбышын айтканда алкымдын так ортосунан чыгарабыз. Ау. Жана созуп айтабыз. А'удhu. Zal дыбышын туура чыгарабыз. Zal дыбышы тилдин учу үстүңкү кашка тиштин учуна тийген жерден чыгат. Zal, az, zal. А'удhu. Биробби деп айтканда ба дыбышына таштит бар. Демек эки ба чыгарабыз. Биробби. Ан-на сөзүн айтканда нун дыбышын кармап дымак менен айтабыз. Бироббин-нас. Эгерде нун дыбышын кармабай айтсак, анда эки нун чыкпай калат. Мына ошондуктан эки аракет өлчөмдө нун дыбышын кармап айтыш зарыл болот. Кийинки аят. Маликин-нас дегенде дагы ан-нас сөзүндө нун дыбышын кармап дымак менен айтабыз. Илахин-нас аятында илахи сөзүндө ха дыбышын ачык айкын чыгарабыз. Араб тилинде эң алсыз дыбыш бул ха дыбышы болот. Аны атайын белгилеп басым жасап чыгарбасак, анда ха дыбышы жакшы чыкпай калат. Мисалы, илахин-нас. Туурасы илахин-нас. Жана нун дыбышын кармап айтабыз. Илахин-нас. Кийинки аят. Мин шарри дегенде мин сөзүндөгү сүкүндө нун дыбышын шарри сөзүндөгү шин дыбышынын чыга турган жерде жашырып айтабыз. Мисалы, мин шарри. Әл-васва сөзүн айтканда вау дыбыштарын туура чыгарабыз. Кээ бир учурларда вау дыбышынын ордуна в дыбышы окулуп калган каталар кездешет. Мисалы, мин шаррил васваси. Туурасы вау. Араб тилинде в дыбышы жок, араб тилинде анын ордуна вау дыбышы бар. Ал-хоннас сөзүн айтканда хо дыбышын жон окуйбуз. Ал-хоннас. Хо дыбышын жон окуйм деп тамакты өтө көп кырбайбыз. Мисалы, ал-хоннас. Жана нун дыбышын кармап дымак менен айтабыз. Мин шаррил васвасил хоннас. Кийинки аят. Аллади ювасвису дегенде аракеттерге көңүл бурабыз. Дома аракети эринди куш кулу менен жакшы чыгат. Мисалы, ювасвису. Ал эми касра аракети астыңкы эринди жайганда жакшы чыгат. Мисалы, ювасви. Аллади ювасвису фи судури дегенде фи деп эки аракет өлчөмдө созобуз. Фи судури дегенде сот дыбышын жон окуйбуз. Судурин-нас. Жана нун дыбышын кармап дымак менен айтабыз. Кийинки аят. Минал джиннати ван-нас дегенде нун дыбыштарын кармап дымак менен айтабыз. Минал джиннати ван-нас. Жана джим дыбышын туура чыгарабыз. Минал джиннати аджж. Минал джиннати. Кээ бир учурларда жим дыбышы туура эмес чыгып калат. Мисалы,
Минал джиннати. Ж болып оқып қалған қатар кездешеді. Туғрасы Ж. Минал джиннати ван нас. Мына сабақтың ақырында дағы бір жолы Ан-Нас сүресінің тура оқылышын оқып беремін. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. Аллах Таалам бардығымызға Құр'ан-ы Кәрімде тәжвид менен оқығанға мүмкіншілік берсін.